саламатсыздарбы? Биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздер менен тооктун этинен жасалуучу самса жасайбыз. Биринчи болуп 600 грамм картошкага туз, чеснок, лавровый лист салып, үстүнө кайнак суу куюп кайнатабыз. Андан соң тоок этине мурч, туз себип 10 минут ага тыныктырып коебуз. Тооктун эти тыныккандан соң сковородкага май куюп, тоок этин эки тарабын кызыл кылып кууруп алабыз. Тоок этин муздаганга чейин 300 грамм козу карынды кайнак сууга жууп, тазалап, майдалап туурап алабыз. Бир даана пияз туурап, сковородкага май куюп, пиязды кызыл кылып кууруп, тууралган козу карынды салып, аны да кызыл абалга келгенче кууруйбуз. Үстүнө туз, мурч салабыз. Көрүп турганыңыздардай эле картошка да бышып даяр болду. 50 грамм масло салып аралаштырып алабыз. Үстүнө куурулган козу карынды, укропту салып аралаштырабыз. Андан соң каттама камырыбызды бөлүп 80 же 100 грамм кылып тоголоктоп алабыз. Ар бир тоголок камырды жайып, начинкасын салып, тоок этин начинка менен жабып чыгабыз. Видеодо көрүп турганыңыздардай кылып түйүп, үстүнө фольга менен байлап чыгабыз. Даяр болгон самсылардын үстүнө жумуртканын сарысын сүртүп чыгып, 180 градуска 30 минут ага духовкага бышырып коебуз. Даяр болгон самсылардын үстүнө жумуртканын сарысын сүртүп чыгып, 180 градуска 30 минут ага духовкага бышырганы коебуз. Көрүп турганыңыздардай эле самсыбыз даяр. Биздин каналга жазылыңыздар. Даамдуу тамактар жана пайдалуу кеңештердин биздин каналдан көрүңүздөр.